эгерде мамлекет ушул укугуну биздин укукту корубаса, ооба, биз ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансın. Biz 104, олар 20 olsa biz 100 адамбыз. Шарипа Юлдашева мындан 1 жыл мурун Эслайн турак-жай кооперативине акча каражатын төгүп кезекке турган. 1 жыл бою ар бир айдын пайыздык өлчөмүн төгүп, бирок али күнгө чейин турак-жай ала алган эмес. Жалпылап айтканда 1 жылдан бери 745 000 сом акчасына алданып олтурат. Мындай жол менен алдангандар жүздөп саналат. Күйөөсү жок кызым 2 баласы менен үйдө отурат. Ошонун акчасын салгам, ошол кызга үй алып берейин, 2 жетим баласына үй алып берейин деген ой менен салгам ушул акчанычы. Ушул күндөн бери ушул Бакыт Алиевдин аркасынан тиричилигибизди таштап, ошол кызымды көрүнгөн коңшуларыма таштап, туугандарыма таштап, Бишкектен бери барып аркасынан жүрөмүн. Арыздануучу Юлдашева бул убакка чейин Борбор кала Бишкек шаарынан Бакыт Алиевдин компаниясына катталган жарандардын тизмегин жана каражаттарын текшерүүгө аракеттенген. Анда $1 миллион тегерегинде элден карызы бар экендиги аныкталгандыгын айтууда. Ал эми аталган кооператив аркылуу Ош шаары боюнча 19 жаран үй алууга жетишиптир. Андан башка 102 жаран, алардын айрымдары миллиондогон акчасына күйүп олтурат. Борбор кала Бишкекте да жүздөгөн жарандар алданып калышкан. Жетпегендер 102 адам болуп атабыз. Бул Оштуку, Бишкектики да өздөрүндө. Бишкекте органдагылар вообще карабай атат. Олар биздин балдарга рахмат айтып атат. Биз эми эмне кылабыз? Ак үйгө барабыз. Ак үйгө барабыз, зулушупка барабыз. Же болбосо мына үй алгандар, кана үй алгандар уккула. Үйүңөргө барып, ошолордун үйүнө кирип отуруп алабыз. Болду, башка аргабыз жок. Батир ала албай жаткан жарандардын арасында алданып калганын билбей, каражат төгүп жүргөндөр да бар. Кезеги жетпей, андан кабар алуу үчүн компанияга келип, жетекчиси кармалганын уккандан кийин гана билип олтурушат. Арасында көп балалуу энелер да бар. Балдарымды жедирбей, ичирбей батир алууга болгон аракетимди жумшаган элем деп, эми мынтип кайгырып турушат. Төлөгөнүмдө 3 ай күтүңүз деди. Эже 3 ай күтсөңүз беребиз деди. Мен бул акчаны карыз алып атам деп башында айттым. Карыз алып атам, балдарым менен квартирадамын, 5 балам бар. Жолдошум экөөбүз ушу кашыктап тапканыбыздын бардыгын бердик. Первоначальный кылып төктүк, үй алып калалы деген максатта. Анан ай сайын 3100дөн төлөгүлө деди. 3100дөн төлөп аттык. Ушул балдарыма ичирбей, жедирбей, ушул очередим алдыга жылсын деп ай сайын төлөп аттым. Көп келейинчи, очер маңайым жакындады экен деп келсем, офиси жабык. Анан турсам, мага ошондор бар экен да. Ой, ана шаардык сотто шонун иши болуп атат, кече камалган деди, анан бул жерге келдим. Мындай арыз даттануулардын негизинде Эслайн турак-жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев 10 март күнү Ош шаардык ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалган. Арыздануучулар Алиевке мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып, каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылып, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылышты. Өкмөттүн адамдарына, Камчек Ташиевке, Садыр Жапаровго, Курмагул Зулушевго, ген прокурор шолорго кайрылышка туура келет. Андан дагы өтүп кетсе билбейм кандай болот. Эл эмне болсо ошол. Элди карап турабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаар боюнча Бакыт Алиевдин үстүнөн жалпы 24 арыз келип түшкөн. Тергөөнүн алгачкы жыйынтыгы боюнча келтирилген зыян 40 миллиондон ашык экендиги аныкталган. Учурда алданып калгандардын саны узарып, арыз жазгандар көбөйүүдө. Мындан улам Ош шаарынын тургундарына тийиштүү кызматтагылар кайрылуу жолдоп жатышат. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак-жай менен камсыздык кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак-жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдат менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ушундайда ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетирген. Себеп дегенде бул маселелерди чечүүдө көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, иликтүү шеноло ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арыздануч өтө көп келүүдө. Мына ушундай эле алдамчылыкка шектелип, Белый дом KG кооперативинин негиздөөчүсү кармалган. Маалыматка караганда, Бишкек шаарынын тургуну аталган кооперативдин жетекчилиги 2021 жылдын күзүндө 679,2 миң сомго үй жана машина убада кылып, алдын ала акча алып, дайынын жашырып кеткендиги аныкталган. Бул үчүн арыз ээси шектүүгө 369,5 миңден ашуун каражат бергенин айткан. Аталган факт Кылмыш кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен катталды. Ишке байланыштуу 34 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нушанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.